Nobel сыйлыгын алгандарды карап көргүлө, аялдар саны аз. Nobel сыйлыгы бизге тиешеси жок, эч кандай Куранга тиешеси жок. Nobel сыйлыгын алсаңар, аялдардын саны аз. Дүйнөлүк математик эркектерди алсаңар, аялдардын саны саналуу эле. Физика алсаңар, аялдардын саны саналуу эле. Шеф-поварлар аялдардын саны саналуу эле. Мастер тигүүчүлөр аялдардын саны саналуу эле, урматтуу бир тууганым. Демек, Кудай Таалам аялдарды буга жаратпаптыр. Алардын миссиясы андан дагы чоңураак миссия бала тарбиялайт деген сөз экен да. Аялдын полушария мээси эркектикинен бөлөкчө. Ал аныкталган маселе. Ачып карасаң бөлөкчө, аны мээси бөлөкчө. Ал бөлөкчө ал. Ошону айтып койгон, аялдыгы бөлөкчө депчи. Ал аялды кемсинтүү эмес. Кудайым ошентип жараткан. Түшүнүктүү, урматтуу бир туугандарым. Ал сенде ойлоно албайт. Сен анда ойлоно албайсың. Ал сен боло, сен ал боло албайсың да. Бул кемсиндүү, бул чындыкты айтуу деген сөз. Бирөөнү эркек деп айттың, бирөөнү аял деп айттың.